Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандык мекендештер, урматтуу агалар, эжелер, хинилер, бардыңыздар амансыздарбы? Мына көбү бүтүп, азы калды демекчи, карантиндагы бүтөйүн деп калды окшойт. Бүгүн 31 май 2020 жыл, Москва шаары. Кече күнү 30 майда биздин мекендештер дагы границага барып жатып алганы жөнүндө комментарий берүүнү туура деп ойлодум. Анткени жүрөгүм чыдабады. Бир жагынан кыжырым келсе, бир жагынан алардын абалын дагы түшүнүп турам. Азыр бардыгыбыз кыйналып турган убак. Эч ким жыргап кеткен жок. Карапайым калкка кыйын болуп атат. Бардыгыбыз сабыр кылайлы деп өзүбүздү араң эле аластып ушул убакка келдик. Эми айтайын дегеним, ошол границага барбай эле койгула деп канчалаган биздин агаларыбыз кайрылуу жасады, элчилигибиз дагы кайрылуу жасады. Жада калса Гүлзат Мамытбек дагы өткөндө видеолорунда кайрылуу жасаганда ошол сөздөрдү айткан болчу. Бирок алардын бардыгын эске албай, баары бир деле өзүнүн айтканын кылышты. Мен айтайын деген сөздүн бардыгы, сөздүн маңызы ушул видеодо жатат. Биз эмнеге кыргыз эли ушунчалык түшүнбөгөн калк болуп калдык? Же ошентип границага барып жатып алсак, бардыгын мамлекетти күнөөлөп же өкмөттү күнөөлөп ошондой иштерге барсак туура болобу деп ойлойбузбу? Билбейм. Айтор ушундай ойлордон кайтсак жакшы болот эле. Азыр эч ким жыргап кеткен жок. Ошон үчүн мындай жолдон алыс болойлук. Бар болуңуздар. Assalamu alaikum. Бийлик өкүлчүлүктөрү бүгүн мына 30 май Оренбург Самара биригишкен жеринде турабыз. Границага бир аз жетпей калдык. Урматтуу бийлик, бизди силер унутпайсыңар деген үмүт кылабыз. Бул жерден тезирээк алып чыгып кетсеңиздер жакшы болот эле. Биздин арабызда жаш өткөн аялдар да бар, жаш келиндер да бар, оорукчандары дагы бар. Силерден тилек кылабыз, үмүт кылабыз. Алып чыгып кетиңиздер бизди. Алып чыгып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Суранабыз, урматтуу биздин чоңдор, бийликтегилер, силерден суранарыбыз. Сооронбай Шарипович, президентибиз сизсиз, сизге ишенгенден бизде үмүт бар. Бизде канча мекендештер Россиялап жүрөт бу жакта. Россиядан пайда жок болуп калып, 3 айдан бери талаада жатабыз, квартирадан чыктык. Ичкенге жейбиз, жегенге тамагыбыз жок калды наныбыз. Сиздерден сураныч, ушунча мекендештер талаага калтырып кетпеңиздер. Кыргыз казак бюртуган, орустар да келип жардам берип атат. Мындай Кыргызстан, силердин президентиңер жооп берип койсо биз даярбыз, ачып беребиз деп атат. Ачып берип коюңуздар, коридор. Сиздерге суранарыбыз ушул. Канча эжелер, апалар, карындаштар, боюндагылар бар, картаң улгайган кишилер бар, бюртуганыбыз барбыз. Силерден башка бизге кимибиз жардам берет? Биз Кыргыздын элибиз, жерибиз, өзүбүздүн элибиз, жерибизге Кыргызстанга кетели. Кетелиби эл журт? Кетели Кыргызстанга. Кетели. Аркага жол жок. Чемодандарыбызды сүйрөп, Саратовский областан бери Оренбургка чейин жөө келдик, чемодандар сүйрөп. Боюнда бар, эже бар, баары эле уу адамдар, ошолордун баары чемоданын сүйрөп келишти. Күч келип атат денебизге. Курт кумурска менен могу жакта жатабыз табада. Төшөгүбүздө мына соо жамгыр жаса, 1-2 күндө жамгыр жайда окшойт, погода да бузулуп атат. Алып кетиңиздер, сураныч. Алып кетиңиздер. Сооронбай Шарипович, биз ушу Москвада жашап келатабыз, бирок Москвага барган менен азыр айла жок, бул жерде жатабыз, акчабыз жок. 1 сом жашаган жайыбыз жок. Анан посольствого бар дейсиңер, посольствого барсак эчтекени чечпей атат ал жерде. 2 айдан бери посольствого барабыз, келебиз, ана чечебиз, мына чечебиз, чечпей атат. Ушул жерде жатабыз, мына жазуу жаап атат. Жамгыр жайып
эмне турат, алып кеткиле десе Кыргызстанга. Биз Кыргызстандын адамыбыз го, алып кеткиле сурадык. Gece koşuşlarına çalsak eştege жоқ. Kayra bizge orangdop жооп берип койду, bizdi söktü. Men kayra силерге барып жардам бере берем деп койду. Алар биякта бар айтып атат, ой милиция бар. Ошолорго чалып, ошолор чечет, алып кетишсин деп. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз.